Силерге подарка берген жокмун, внимание деле кылган жокмун, бирок аркаман чуркап жүрдүңөр, ушунчалык аракетиңер болчу. Кайсы жерде чуркадым эле? Эми Сиз октуда танган болчу. деле экөөбүз чогуу отурганда деле болот байке мен колум кармап коңузчу деп эле. Келгиздер, делек менен. Тойду күтөлү. Эми бул көрдүңүзбү 500 сомдук күлмескен. Кол чабуулар менен бүгүнкү чыгарылышыбыздын биринчи талапкери Актанбай элечи, ачыгын эле айтпайсызбы, сыртта 18 жаш бир кыз менен сүйлөшөм деп эле. 34 жашка чыгып эмнеге эриштиң деп суроо бердим мен. Эмне болуп атасыз, Эмиль байке? Какая 18-летняя девушка желает себе в женихи полулысого мужика? Никто. Ну. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Жаз келди, аалам сулуу, адам сулуу. Күндүн да бир бөтөнчө чачкан нуру, куштардын сайраганы даңдын даамы, укмуше гүл жуттанган жаздын күнү дейт. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, 1 апрелге аз гана күндөр калды. Жаз жыттанган убакта бүгүн НТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоорун официалдуу түрдө ачык деп жарыялайбыз. Сиздер күтпөгөн эмоциялар, алдыдагы жаңылыктардын бардыгы менен биз болушунча бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Өзүңүздөр байкап көрүп тургандай, менин кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы бүгүн жок. Ошол жокко байланыштуу көптөрүн 2 жолго түшүргөнгө аракетибизди токтоосоң кылып өрөбүз. Чыныгы сүйүүлөр, калп эле сүйлөшүүлөрдүн бардыгын биз аныктаганга аракетибизди кылабыз. Албетте, алардын сап башында Бейше эмес, Гүлай эмес, балким башка бирөө да болуп калышы толук ыктымал, туугандар. Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Экранга жакын келип берсеңиздер, биз баштайлы. Биз жолуктук долбоорун колдоп келген, албетте, бул биздин Air Baby балдар жалаяктарына терең ырахмат билдиребиз. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша Air Baby балдар жалаяктар апанын мээримдүүлүгү кучагына жумшак, ымыркайдын назик терисине аярлык менен кучактайт. Алар күндүн да, түндүн да ар бир көз ирмемдерине ымыркайыңызга кургактык жана тынч уйкуну жана жайлуулукту тартуулайт. Air Baby жалаяктары ар бир балада, ар бир ата-энеде болсун демекчибиз. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Сибирмактан жакшы жаңылык. Онлайн насыялы Бека компаниясынын тиричилик техникасын сатып алууга 10 000 сомго чейин сертификат алыңыз. Бул кандай иштейт? Абдан оңой. Ар бир 20 кардар 20 000 сомдон башталган суммада онлайн насыя алса, ал Бека компаниясынын тиричилик техникасын алууга 5 000 же 10 000 сомдук акчалай сертификатка ээ боло алат. Акция 16 апрелге чейин уланат. Мүмкүнчүлүктү кое бербегиле. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен. Биздин акыркы чыгарылыштарда дароо эле ошол талапкер катары келип өзүнүн жакшы жагынан көргөзгөн Адис мырза менен Айзанын ортодогу мамилеси тууралуу коомчулукта аябай күтүп атат болуш керек, кандай уланып жатканчы. Ошондуктан мен тезинен экөөңүздөрдү бул жака чакырып коеюн.
Адис мырза, бул реалити долбоор, бул жакта кандай болгонун, бир жума аралыгында жолугушу эмне болгон, эмнелер өзгөрүлүп атканын ачыктан ачык айтыш керек, Сен мага тийбейсиң, мен сага тийбейм деген нерсе болбош керек. Анткени бул жакта сиздердин мамилеңиздер коомчулукка чыгып атат. Ошон үчүн коомчулуктун алдында дагы сиздердин жоопкерчилигиңиздер абдан чоң. Негедир карап турсак экөөңүздөр тең капалуусуздар. Саламатсызбы, Канат мырза, саламатсыздарбы, катышуучулар. Жок, Кудайга шүгүр, бизде баары жакшы, баары ойдогудай эле өтүп жатат азырынча. Ошо бир жуманын ичинде 2-3 жолу жолуктук. Ошо видеодон бир көрүп койсоңорбу? Анда видеого кезек берели. Видеодон кийин эле жаман жаңылыктар болчу эле, Керемет. Жолугушуңуздар өзгөчө жакты өтүптүр. Адис мырза, сиз ошондой баягы гонка эмелерге кызыгасызбы, машина? Ооба. Өзүңүз айдайсызбы ошондой? Жок, айдабайбыз, кызыгасыз. Бир кездер бар болчу машина. Бир кезде айдайсыз, Жаңы эле Modern Talking деп айткан как раз бул машиналерде чыкты да. Ошо кездерде ал группада эме болуп турган, бул машиналерде эме күркүрөп турган кездер болчу. Ошон үчүн ушу ырды бир эметип коюп койсоңор деп айткандым да. Жакшы. 3 жолу жолуктуңуздар, бир жума аралыгында. Кандай болуп аттı жолугушуулар? Жакшы. 3 жолу жолугуш болсо, демек жакшы жыйынтыктар бар окшойт, жакшы результаттар. Өтө жакшы десек деле болот. Ошо жолугушууда жоопкерчилик жагында байкап калдым. Айза неденде бир нече жолу телефон чалды да. Айза чалганда ошо эметкен жок да, тихий режимге эле коюп коет да кайра-кайра. Сизге көңүл буруп сүйлөп атсаңыз. Ооба, ошо жагда өтө жага түштү, ошо сапаты. Баары эле антероид го. Кандайдыр звонок сразу эле ала калабыз го негизи. В основном. Да, кандай сапаттары менен? Китепке кызыгат экен. Ошон китепти белек бердим. Белек кылып бердик. Бул гонканда ошо апарган себебим эми необычный разнообразие болсун деп эметтим да. Бала стандарттуу эмес, ошо өзүмдө ошо аракет кылам да, необычный. Эмнелер жөнүндө сөз болуп атты? Мындай олуттуз. Турмушка сурадык бири-бирибиздин кандай даярдык, кандай ошо. Ошондой суроолор берип аттык басым. Серьезный. Биз Айзага берип окшойбуз микрофонда, келиңиз, аз кичине толкунданып окшойт, Адис мырза. Баарыңыздарга салам. Жалпы ооба 3 жолу жолуктук. Көп эле нерселер жөнүндө сүйлөшүп аттык. Бул мырза аябай тамашалаган жакшы көрөт экен, тамашалай берет экен без конца. Анан турмуш жөнүндө мындай поверхностно эле сүйлөшүп кеттик. Мындай деле мындай алдыга секирип же шаштырып, мындай темалар жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Жөн гана мындай жакшы эле таанышуу чайы өттү. Азыр жөн гана таанышуу, достук чай деп койсом болот. Достук чай. Ооба. Мырза кандай, мындай сизге да кичине болсо да мындай жүрөгүңүзгө жагып, сүйлөшкүңүз келип, жазышкыңыз келип ушундай болду? Азыр менде сезимдер пайда боло элек. Сезим эмес эми бул, болот го адамда мындай. Андан нарыда сүйлөшкүң келет бир адам мененчи. Мындай жазып атса жооп берип аттым. Сизде эч кандай аракет болгон жок? Аракет эмес, эми ошо жооп берип аткан аракет. Тамаша. Жок, өзүм биринчи жазып, ошентиппи, андай кылган жокмун. Бул мырза өзү эле мындай активный экен, өзү жазып, сурап атты, жолугушууга чакырып атты. Мен андай кадамым кереги деле жок болду, бул жерде өзү эле баарын шустр экен. Бул жерде просто сүрдөп сүйлөй албай атат окшойт. Сүйлөшүп отурганда аябай эле көп сүйлөгөнү бул мырза экен.
мен абортунда эле басылып калдым. Ошондо сиздин талаптарыңызга кандай туура эле келип атабы мындай? Мындай акылга салса туура эле келет. Бирок мен өзүмдүн адамымды сезим менен тандайм. Мага сөзсүз түрдө жагыш керек ал мырза. Жөн эле жакшы мырза экен, анан бүт жагынан топ келип атат деп мен шашылып, анан сезимдерим ачылып атат, ойгонуп атат. Мен сен менен баш кошом же кыз жигит болом деп антип айта албайм. Мага көп убакыт керек ошо сезимдерим ачылыш үчүн. Сезимдериңиз ачылыш. Ачылыш үчүн, ооба. Азыр сезимдер менде жок. Таанышуу чай эле болуп атат. Анан ошону Адис мырзага айтайын дедим эле. Эгерде сиз убактымды короткум келбейт, так азыр айт десе, азыр деле жообун айта алам. Бирок мен дагы бир жума сүйлөшүп көргүм келет. Ошондон кийин анан андай так жооп бере алат болушум керек. Убактысын аламбы, сүйлөшөлүбү же убактысын кармабайлы, бул жакшы мырза экен, же мындай кой берип бошотуп, кой берип коем. Адис мырза, сиз кандай дейсиз буга? Айз айтканына кошулам. Байкап көрүш керекпиз, жакшылап дагы бир аз убак керек бири-бирибизге. Анан кыз эч кандай сизге баягы ачылбай атса, көңүл бурбай атса, сиз жазсаңыз жооп берип коет атса, чакырсаңыз келип коет атса, анан сизге деле жагып атабы ошол мамиле, Баягы кыз кылыгы менен деп коет го. Биздики канча бир эле жума эле болду да. Бир эле жума болду да эми мындай. Таанышканыбызгачы. Бирок жолукканда мындай кызыктуу эле болуп атабы? Сонун Айза деле жакшы эле, өтө эле общительный. Көбүрөөк суу куюп коюп аткандырсыз. Ошол Айза айымга жакпайттыр балким. Жок. Мисалы Болот мырза менен мамиледе жүргөндө Болот мырза такыр эле маанерчи эмес да. Мындай чайга да чакырчу эмес, эсеп тартылуучу эмес. Жада калса ошондой эле болчу эмес экен Гүл айым айткандачы. Бирок ошондо Айза айымда мындай сүйлөшүү мындай кызыктуураак болчу да, сүйлөшкүсү келип, мындай аракет кылып турчу да. Балким Айза айымга ошондой мамиле керектир. Андай мамиле кереги жок мага. Просто мен жашоомдо ушундай болуп кетет. Бир болсо мындай өлө болот, болбосо вообще эле тишина болуп калат. Мындай крайность болот да меникичи. Анан андай мамиле жакпайт мага. Адис мырза суу куюп, жакшы монтип отношения кылып, монтип свиданияларды кылган үчүн, ошон үчүн кармалып атат да. А так мындай байкаганда Айза айым тоготпогондой эле болуп атат негизичи. Вообще мындай тоготпой, көзүңүздү айлантып, бирдемке деп сүйлөсө деле сен деле ушинтип атасыз го, Айза айым неге андай болуп атат? По свидания сонун кылып атат экен. Өлө ухаживать этип атат экен. Аял кишиге ошол эле керек го негизи. Көзүңүздү карап, ыйт десең ыйт деп, үйт десең үйт деп. Жок, Мадина айым эме, просто Айза айым өзүнүн жүрүш туруш алып жүрүшү ошондой по природе. Эми сырттан башка дегендечи, снаружи человек башкача көрүнөт го, а изнутри всё окей, всё на должном уровне эле. Сизгечи, саламатсызбы, сизге ошол айтып атпайсызбы, эфирде башкача экен, сыртта башкача экен деп. Сизге ошол кайсынысы көбүрөөк жакты? Жана канчалык мындай ожидание реальность деп коет эмеспи? Ошон же болсо кайсы күтүүсүз бир повороттор болду, ошону айтып берсеңиз. Күтүүсүз повороттор. Мисалы үчүн Айза айымдын аябай тынч айым деп келип туруп, сыртта чыкканда өлө мындай каткырып, аябай шутница деп коет го, ошондой балким айым ошондой чыгып калдыбы балким. Ошондой түшүндүм. Жок, Айза айымда бүт эле качество, бүт мерасы менен, бүт орду менен. Что шайыр болсо шайыр болчу жери шайыр болот. Конкретно эле. Тынч болгон десе тынч болуп, эми бүт лично мен үчүн өтө эле жагымдуу да. Ошондо бул Айза айым сырттан ушундай көрүнүп, бирок ичинде силер наедине калганда башкача сөздөр сүйлөп атабы? Адис мырза, сиз мага жагасыз, мен сизди сүйүп калдым, бирок сырт аны эми эфирден көрсөтпөй эле коелучу деп атабы? Балким эми мага сыр бойдон кала берсин. Жок, сиз өзүңүз просто айтып атасыз да. Биз азыр түшүнбөй атабыз да. Айза айымга жакпагандай, сизге наоборот жаккандай, бизге түшүнүксүз картина болуп атат да. Ошон үчүн гана сурап атабыз. Сиз ошону сыр бойдон калсын деп айтып берсеңиз.
эми ожидание реальность жана сырттан чыгып алып башкача сөз айтып үмүт берип атат деген ойдо суроо берилип атат окшойт. Мен бул жерде кандай сүйлөсөм сырттан деле ошондой эле сүйлөп атам. Мындай личный темаларга сүйлөшкөн жокпуз. Эч кандай мындай үмүт деле мен өзүнө деле айттым. Азыр таанышуу, эми 2 жоопко тең даярсың да, аны кабыл аласың да туура деп эле айттым. Барып садись, бияка келип алып мүмкүн жокмун. Вообще андай эмес. Балким кийинки жолугушууларды балким мындай үйдөгүлөр менен жакын адамдарыңыздар менен тааныштырып көрөсүз, Адис мырза, Айзайымдычы. Балким Айзайым сиз жакын адамдарыңыз менен тааныштырып көрөсүз. Баягы сезим ачылып кетпесе да, бири-бириңиздер да билип балким көрө берсеңиздер батыраак ачылабы деп атам да, мисалы. Эрте го азыр үйдөгүлөрүм тааныштырганга. Ата-энеңиз менен болбосо дагы бир сиңдилериңиз менен, тайке тайэжелериңиз менен көрүп мындай. Кандай дейсиз, Адис мырза? Уга келгенде эле метебиз го. Ага чейин өзүңүз эле. Ооба, азырынча. Болду. Келиңиз Жаңыл мырза, сурооңуз барбы? Сурооңуз жок экен да? Мен суроо берсем болобу? Саламатсыздарбы? Айзайымга суроо бергим келет. Сиз буга чейин Болот мырза менен чайлашууда жүргөндө аябай көп жүргөнсүз. Анан аягында экөөңөр ажыраштыңар. Анан мен ойлойм да, зачем убакытты созуп. Мырза жак айта кеттиз. Жакпай калды дегенде эле. Бирок убакыт берип көрөйүн деп. Ошо өзүнөн сурап атпаймынбы, эгерде убактыңыз бар болсо, шашпайм десеңиз, бир жума дагы таанышып сүйлөшүп көрөлү. Бул жака мырза сиз менен мамиле курууга келди да. Анан минтип эле бири-бириңердин убактыңар. Биринчиден, Айзайым, сиз өзүңүздүн убактыңызды коротуп атасыз. Жакпаса жок, жаккан жок. Чачы жакпай калды, көзү жакпай калды, рубашкасын заправлять этип алат экен деп деле айттыңыз да ачыгынан, эмне жашырганда. Адис мырза 2 жоопко даяр болуп келген, ооба же жок дегенге. Туура. Мен оюмча Айзайым по внешности өзүнө тутканына караганда жакпай атат особо делечи, бирок ошо мамилеси жакшы мамиле кылып, монтип как цветочек ухаживать этип атпайбы, ошого деле надежда последним умирает деп, я думаю, ошого созуп атат да, а балким у меня что-то включится деп ойлойм. Такое тоже может быть. Не сразу Айзайым бул жерден туура эмес айтып койбойбу, эгер убактыңыз болсо деп. Сиз эмне себептен талапкерден уруксат сурап атасыз? Сиз өзүңүз угушуңуз керек да. Ушу күнгө чейин деле Болот мырза менен канча жүрдүңөр? Вот канча жүрдүңөр? И чё, конец? Ооба, рахмат деп кой. Чоң рахмат. Сонун баса белгилеп кеттиңиз. Мен мындай мырзанын деле оюн сурап коеюн дедим. Балким азыр мен токтотом десем, жок, убакыт бер деп айтабы деп ойлоп атам да. Ошон үчүн да мындай өзүмө деле мүмкүнчүлүк берип көрөйүн деп атам. Сразу эле монтип неме кесип салбай сразу элечи. Сиз ошо жок, бул жерден токтотобуз деп айтсаз, мырзанын жоонан исходилиби? Мырза эси чын эле сиз менен мамиле курам деп сизди чын эле жактырып келсе, мырза айтмак, жок, Айза, токтотпойбуз. Мен өзүм аракетим кыла берем деп мырзалык жагын көрсөтмөк да. А сиз бул жерден айым болуп отуруп, талапкерден уруксат сурап атасыз. Убактыңыз барбы, жокпу деп. Айым, эфир бүткүчү суроону бере берсиз кечке. Убакыт бар, кене эле убакыт керек. Убакыт керек, тем более кыз киши болуп эле. Как-никак. Ооба. Биз да ошол кыз кишини ойлойт элек, сиз дагы аракет кылып көрүңүз. Эме мындай жакшы көңүл бургангачы. Жазам жооп берсе, эми жазса эле жооп берип койбой, аракет кылып, балким мырзага да мындай аракет кылсаңыз ачылып кетет да. Эми ниетиңизди туура жагынан коюпчу. Туурабы? Анда суроо деле болду окшойт. Бир суроо бар. Бир суроо болсо бериңиз. Сизге эмнелери туура келбей жатат? Сыр болбосо жашырбай эле айтып бербейсизби? Кандай нерсеси туура келбей жатат? Сизге, эмеге, Айзайым, сизге. Бүт жагынан сонун эле мырза экен. Бүт жагынан бою бар, бойдок мен каалагандай, жашы деле туура болуп атат. Мен айтып атпайбы, мен өзүм сезимдерим. Мындай мен башынан эле билем да, адам менен мырза менен таанышканда эле, мен адаммынбы, сүйлөшүп кете аламбы, мындай кыз жигит катары деп мен ошону биле алам сразу эле. Бул жерде андай сезим менде пайда боло элек. Балким пайда болот, билбейм. Бирок азыр пайда боло элек такыр эле.
Анан жөн эле эми сезим жок болсо жакшы бала экен деп мен сүйлөшүп убактысын кармап же тийип кете албайм да. Негизи ошо көңүлдүн болбой атканы же бир манералары жакпай калышы мүмкүн, же болбосо ойлонгон ойлору же максаттары жакпай калышы мүмкүн да, ошол боюнча суроо бергем да. Же бир жакпаган кыймылдары, жүрүм туруму балким ошол бергем. Ошон үчүн да сезим ачылбай калышы мүмкүн да. Балким, может быть. Мен жаман жерин көргөнгө аракет кылган жокмун, ошондуктан азыр жамандап айта албайт экенмин. Келиңиз Эсен мырза. Саламатсызбы Канат мырза, саламатсыздар катышуучулар. Айзайым сизге сиз сезимдер ачылбай атат деп атпайсызбы? Буга чейин мамилеңизде Болот мырзага ачылды беле эле? Болот мырзага деле ачылган эмес. Бул теманы жаап койсок болобу? Мен айтпадым беле, мен сыйлап чыккам. Мен бир дагы жолу Болот мырзаны жакшы көрүп атам же сүйөйүн деп атам деп айткан эмесмин, бир дагы жолу. Жок, ошо Болот мырза менен ошо чайга чыкканда сиз аракетиңизди аябай көргөнүңүздү байкаганбызда убакыт берип Болот мырзага. Анткени Болот мырза эфирден сырткары башкача сүйлөчү мага. Бул жерге келип башкача сүйлөчү. Ошондой болчу. Сырттан жакшы эле Сопсон мырза болчу, жакшы эле сүйлөшчү. Азыр эми аны бияка кыпчыгандын кереги жок деп ойлойм. Анын мамилеси бар уже. Болот мырза комментарий кылып койсоңуз болот. Айзайым эми бияктан калбайт деле кереги жок. Мен деле сизди жакшы билем. Сырттан кандай сүйлөсөңөр, биякта кандай сүйлөсөң эми жигит жакшы эле аракетин кылыптыр. Бирок ачыгын айтканда мен сиздин мындай вкусуңузду билем да, ошону эле айтып койсоңуз болмок. Жашырбай элечи. Мен деле канча жүрдүңөр, например, мен силерге подарка берген жокмун, внимание деле кылган жокмун, бирок аркаман чуркап жүрдүңөр, ушунчалык аракетиңер болчу. Бул жакта болсо жигит жакшы эле аракетин кылыптыр да, ошон үчүн сезим болбой аткандан кийин сразу эле айтыш керек. Эми Болот мырза, сүйлөрдү кичине ойлонуп сүйлөсөңүз уже чоң ойлонуп. Мен по факту эле айтып атам да, азыр мен жашырбай эле айтып атам. Кайсы жерде чуркадым эле? Сиз айтканыңыздан кийин мен уже мындай эми даже биякта деле экөөбүз чогуу отурганда деле болот байке, мен колум кармап коңузчу, анан кылып коңузчу деп эле. Ама болду. Суром. Канат мырза. Канат мырза. Ошону билиш үчүн азыр Милен айымдан сурап койбойлубу? Сизге Болот мырза кандай отношение кылып атат? Сыртта дагы, эфирден дагы. Сырттагы отношениясы, анан бул жакта отношениясы экөө бирдей эле да. Топ койбойсузарбы? Биз силерди азыр экөөңөрдү отургузуп ийбесек азыр урушуп кетчү деп болуп атасыңар. Белегим бар эле, ошону бир тапшырып койсом жакшы болот эле Айзайым. Gelmişler, delekmen. Мына эми жигиттин гүлү, мына гүл дагы бериптир, эми ойлонбой эртерээк бир эмеге кылгыла, кадам кылгыла. Тойду күтөлү. Эми бул көрдүңүзбү 500 сомдук гүл мескени. Анан сценариңизди токтотуп коесуз, бирок уже скоро сценариңиз токтойт, мен аны билип эле атам. Аны көрөбүз жакында. Апрель келе берсин, Жакында көрөбүз. Менде бир жакшы сонун сюрприз бар. Болду, күтөбүз. Кимдики ичинде сценарий, кимдики чындап мындай жашоого көз каранды. Балким кымбат гүлдөр сценарий болуп калышы мүмкүн. Аны кийинки жумада көрөбүз деле. Канат мырза. Эмне түшүнгөн жокмун? Убаңыз да. Канат мырза. Кыздарды коргошуңуз керек. Сиз отурасыз. Мен деген сүйүүнү коргойм, мен де мамилени коргойм. Канат мырза. Мен чыныгы отношенияны коргойм. Канат мырза, бирок келгенде талапкер бир гүл менен келген, анан канчалык деңгээлде өскөнү көрүнүп турат да бир чети. Анда бул жерде дагы суроо бар да Айзайымга. Келгенде бир гүл менен келиптир, мен болбой алгам да эфирдечи. Бирок биз кийин андан кийин көрдүк да. Айзайымга да ком Адис мырзага эмне себептен бир гүл менен келдиңиз келгенде? Азыр эмне себептен кайра ушундай гүл берип атасыз? Же сынап атасызбы сиз дагы айымды? Ооба, сынадык. Көтөрө албай калат деп ойлодуңуз көп гүл берсеңиз, 500-600 сомдук гүл болуп кетсе аш жол кетеби деп. Албетте, ар бир адамдын өзүнүн баягы
ар бир кызга кылган мамилеси, өзүнүн эрежелери бар. Анан Адис мырза бардыгы буйрук. Өзүңүздү да 100% бербеңиз, биздин кеңешибиз. Баягы буйруса, ушул айым сизге буйруса, анда сиз кандай мамиле кылсаңыз деле, кылбасаңыз деле буйруйт да. Бирок буйруп алса, сиз могу гүлдүн могул ичине толтуруп койсоңуз да буйрубайт да. Ошон үчүн бардыгын өзүнүн ордунда мамиле кылышыңызды суранабыз. Биз дагы ашыкча мамиле кылып, эртең мамиле токтоп калса жүрөгүңүз да муздап калбаш керек. Сизде дагы мындай элүү менен мамиле кылышыңыз керек деп ойлойм мен. Бул жерден албетте мына чындап эле кылыктанып атканын билип калды Айза айымды. Мен айтканда күйүп, жок 100% мамиле кылсын, бул бала мага жагат дегенсип, мына эмоциясын билдиргенге аракет кылды да. Мырзанын ичинде эч нерсе жок да. Сизди жакшы көрөт экен, кичине болсо да сизге сезими ачылыптыр. Ошондуктан бир жума аралыкта колдон келишинче аракетиңизди кылыңыз, Биздин кийинки катышуучуларыбыз Бейше мырза менен Гүлайым да жаңылык деле жок окшойт, өкүндө сүйүү деле башталып эле окшойт, сезим деле башталып эле окшойт. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук, Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Буларды азыр ортого чыгарсак азыр кандай болуп калат болду экен? Чыгарыш керекпи же чыгарбаш керекпи? Потому что Бейше сказал, эмки эфирге келгенде биз жаңылык менен келебиз. Ошо биз жаңылык күтүп атабыз. Чыксын да, может быть, балким. Же эмне өзгөрүштөр болду? Келе, чыккылачы келе. Келиңиздер, чыгыңыздарчы, келиңиздер. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Бейше мырза бат-баттан сүйлөп калыптырсыз. Бат-баттан Гүлайымдын темпи менен сүйлөсөңүз, кандай болду бир жума аралык акыркы убак? Бир жума аралык. Биринчиден айтып кетсем, ошо бул жактагы талапкерлер дагы баары тең эле айтып атат. Силер сөз бергенсиңер, эмки чыгарылышка, эмки берүүгө жакшы жаңылык менен келем деп, айтам депчи. Анан толуктап кичине эскертип кетейин. Мен айткан болчумун да ал жерде сөздө, балким депчи. Балким эми алдыда келип аткан выпускта берүүдө жакшы жаңылыктар да болуп калат деп. А балким болуп калгандыр деп атам. Ошон үчүн балким деген сөз менен точно ошондой жаңылык менен келем деген кичине айырмасы бар деп айтып коеюн дедим сиздерге. Ошондо жаңылык жок. Ошондо бир жума убактыбыз эми жанагы эмели болуп калды. Жазуулар, чалышуулар болуп атат. Анан жолугушууларыбыз именно майрамдарда, жанагындай выступленияларда болуп калды да. Чогуу жүрөсүздөр, Ошондой эле иш менен өтүп кетти да бул жагынан. Бул жума сизге жардам берип атат. Мага да жардам берип атат, мен да жардам берип атам дегендей элечи. Ошо андан кийин дагы майрамдарга туш келгенче бир аз мен да ооруп жүрдүм. Тамагым до сих пор эле билинип атат ал нерсенин баары. Анан жолугушууларыбыз кийинки, мисалы үчүн жанагындай эле майрамдарга дагы туш келип калгандыктан чыгармачылык менен өтүп кетти да. Анан кызыктуу, жакшы да бир жаңылыктар менен бөлүшөйүн десем, пока что ушундай эле болуп атат. Балким Гүлия да бардыр. Баарыңыздарга дагы бир жолу жалпы салам. Кандайсыздар? Бул жума Бейше мырза айткандай эле, бул мындай орусча айтканда рабочая неделя болуп өттү. Эч кандай жеке мамиледей жолугушуулар болгон жок. Бир гана ошо выступлениялар, майрамдар болду. Тойлорго экөөбүз чогуу бардык биринчи жолу. Тойдо ордадык. Анан башка выступлениялар болот да. Ошол жактардан гана кездешип аттык, жазышып, чалышып аттык. Болгону ошол эле. Да кызыктуураак айтып бергим келип атат, бирок что имеем, то имеем. Кызыктуу ошол эле убакта мындай кандай элестеттиңиздер, бири-бириңизге жардам бердиңиздер да. Ошол убакта мындай элестетүүлөр болдубу Бейше мырза? Ошол чогуу именно тойго барганыбыз да. Албетте мындай толкундануулар дагы болду мен тараптан. Билбейм, Гүлайым ал жагынан профессионал экен өзү. Тойлордун баарын уже үйүнө киргендей эле. Вот анан көрүп, колдоп,
мындай кандайдыр бир сыймыктануу сыяктуу дагы сезимдер дегендейчи. Мындай дагы жакшы жактардан ачылып, жакшы жактардан мага жакыныраак дагы көрүндү деп айтып кетсем болот. Мындай сиздин адамыңыздай сезилген турбайбы анда? Мындай иштеген кызыгуулар мындай дагы да жакындап кетсе мен үчүн мындай аябай жакшы эле болду дейм да. Гүлайым, сиз кандай эмеде болдуңуз? Жолдошуңуз сахнада чыгырып атса, сиз видео тартып жүрсөңүз агачы? Болочок дагы. Бул аябай башкача сезим болот экен. Жолдошум болбосо дагы экөөбүз ошо биринчи жолу тойго бардык. Анан ал жакта деген биринчи бул жак чыкты. Ал чыкканда мен видеого тартып аттым, мен дагы анын за кадром мынтип бийлеп, мындай духовно, мысленно поддержкалар ыргытып аттым. Вот, ошо анан кийин сонун ырдады. Мен арттан тартып турдум, ооба, бирибизге бирибиз мобилограф болуп колдоп. Ошентип бирибизди мактап эле, молодец экенсиң, сен молодец экенсиң деп эле кайра кеттик үйгө. Анан чыгып мындай тамактанып, мындай кичине бири-бириңиздер көңүл буруп, сүйлөшүп, жеке жашоо менен деле мындай эме болдуңуздарбы? Көңүл бурдуңуздарбы бири-бириңиздерге? Же болгону гана ырдап эле кетип калдыңыздарбы? Жок, жолуктук. Ооба, албетте мындай жүрүп тамактанып келелик деп сунушталат. Анан ошондо барып тамактанып, анан кийин гана. Бирок просто ошол күнү деген Норус майрамы болчу. Ошол күнү аябай выступлениялар көп болуп, анан акыркысы тойго бардык. Тойдон кийин тамактандыктан эки жака тарап кеттик. Сизге кандай мындай Бейшем мырза менен сүйлөшкөндө кандай мындай зери күчтүү болбой элеби? Мисалы Бейшем мырза мындай ойлонуп сүйлөйт, жай сүйлөйт, көп сүйлөбөйт. Негизи тура эле келип атабы өзүңүздүн талабыңызга? Келтирип атабыз. Тамаша. Негизи Бейшем мырза деген эми эфирден аябай мындай загадочный болуп көрүнөт эмеспи? Деп ойлонуп сүйлөп. Сырттан бул аябай менден көп сүйлөйт. Негизи орусча сүйлөп эме кылып, бир туруп бир мындай шуткаларын ортого таштап коет, бир ушундай да. Анан мен мурдакы эфирде айтпадым белем, бул сүйлөгүчө мен болсо столду айланып чыгат экенмин депчи. Анан азыркы учурда бир аз уже темп бар, жана көбүнчө ошо Бейшем мырза көп сүйлөп атат акыркы күндө. Мен ошо көп сүйлөп атат дегенге ишенбей атам. Негизи Бейшем мырзаны көп жылдан бери эле тааныйбыз. Анан көп сүйлөгөндө эле көрбөйт экенбиз. Бул балким баягы бизде телефондо видеолор бар го, жана кызга слабый досуң деген сыяктуу өзүн теңин тапканда ошол досум балким башкача болуп калып аткандыр. Мага да аябай таң калыш болду. Чындап мен буну андай мырза деп элестеткен эмесмин да. Анткени биз дагы мындай алыстан таанышыппыз да. Анан кийин мисалы үчүн концертте жолукканда деле анан кийин экөөсүнөн привет привет деп мен элестетип атам. Кечиресиз, Бейше сизден да бат сүйлөп аткан, жана сизден да көп сүйлөп аткан. Эми бат сүйлөп баштады, же бат сүйлөткөн деген эме окшойт да. Мындай сүйлөшкөнгө көбүрөөк темалар пайда боло баштады дегенчи мааниде. Демек сизге кызыктуу болоттур да мамиле ортодогу сүйлөшүүлөр. Эгер киши мындай ачылбаса, жаңы нерселерин биле албасаң, мен деле эч нерсе деп сүйлөшө албайм да. Анан жана тойлордон кийин, берки башка да выступлениялардан кийин, мисалы үчүн чайлашып отурганыбызда деле ал жактан ошол жаатында эле, ошол чыгармачылык жагында эле сөздөр көбүрөөк болуп калды да. Эми биринчи, конечно, чогуу совместный болгондон кийин бири-бирибиз менен бөлүшүп, кандай болду, мындай болду деп, эми ошондой эле сөздөр. Бул үйүңүздөгүлөр кандай, эмне деп комментарий берип атышат Бейше жөнүндө? Гүлай сиздин. Жемей атышат деп койсун. Үй билем, бир гана жакшы жагынан гана айтып атышат. Аябай мындай тартиптүү, анан токтоо, анан ошо тартип жагынан жогорку деңгээлде экени көрүнгөн бир мырза экен деп айтышат да. Бир гана жакшы жагын айтышат. Аябай мындай орду менен сүйлөгөн, ой жүгүртүп иш кылган мырзадай көрүнүп атат сырттан. Негизи жашоодо кандай экен деп да сурап атышат. Эжем менен тааныш, анткени эми ал дагы бир аз эмерээк блог жагынан алып барат дегеним, анан ошол жактан тааныш болчу. Анан кийин эжем мырзаны тааныйт. Мактап атат, Бирок байкалып турат, Гүлайым айымдын энергиясы экөөнө тең жеткенчи бүгүн өлө чын эле ким Бейшем мырза бат-баттан сүйлөп эле монтип энергиясы прет го. Я прям вот чувствую, да? Сиз кантип чувствовать этпей атасыз? Сиз жанында отурасыз анан мырза. Сиз жаман душ атасың го. Ким суроо берет? Я сейчас отвечу деп эле атат го. Эмнеге аны байкабай атасыңар? Бая болгону гана бул жерде мындай болот окшойт. Бейшем мырза баягы эми
Албетте сиз анчалык деле биз айткандай жай сүйлөбөйсүз, нормалдуу эле орду менен сүйлөйбүз, бирок баягы Гүлайымдын энергетикасы да сизге өтүп аткандай болуп атат да бизгечи. Эми бул айым деген сахнага чыкканда көрүп атабыз, энергиясы менен бүт бардыгын башкарып коюп атат да. Ошол сыяктуу баягы экөөңүздөр ушул жагынан бири-бириңиздерге аябай мындай пара болуп жатасыздар да. Ой, мындай караганда энергетикасынан да бөлүшүп аткандай, жугуп аткандай. Кызыктуу жүргөн эске Гүлайым менен жүргөн. Кызыктуу эле болуп атат, баары жакшы эле. Эми кызыксыз болуп атса, мындай бир нерсени көрө албай атсам, уже эле бир жыйынтыкка келип калмакпыз да. Тураңыз. Келиңиз. Мен да ошо айткым келди да. Бейше мырза Гуля менен чайга чыга элек да, башкачараак болчу. Азыр болсо энергиясы бир аз даже Инстаграмдан көрүп атам да. Более активныйраак. Мен суроо берсем болобу? Бир жуманын ичинде экөөңөр бир жолу эле жолуксуңар. Мындайча айтканда, коллега катары эле жолуксуңар да. Эми силер айтып атпайсыңар ушинтип биз чогуу ырдадык, выступление бардык деп. Ырдап бүтөсүңөр, выступление деле бүтөт, андан кийин барып тамак ичип атканда мындай жеке жашоо, өзүңөр жөнүндө сүйлөшкөн жоксуңар, акы деле барып алып, баягы жумушту иштедиңерби? Бир жуманын ичинде бир жолу это еще майрамга рахмат да, ушинтип экөөңөр чогулушуп коюптур. Майрам болбосо ошондо жолукпайт белеңер. Ооба, сиз кичине мен айтып атканда укпай калган окшойсуз. Ошо айтканда анда айтпадымбы, мен бир аз ооруп чыкпай жүрдүм. Андан кийин майрамдар болду. Майрамда жолугуп, ошондой выступление албастан чогуу болуп калды. Биринчи жолу чогуп чыгып атабыз да мындай майрамдарга. Анан майрамдан чыккандан кийин ошо чай үстүндө албетте ошол менен бөлүшөсүң, сүйлөшөсүң, сен үчүн жаңы нерсе болуп атат да. Анан кичине убакыттагы аябай эртеден кечке чейин иштегенге кийин ар бирибиздин да кичине шайыбыз кетет. Ошол жагынан сүйлөшүп, анан отношения жагынан эми көп мындай ачык тема жактарына кирген жокпуз дегендей да. Эми бул жак түшүнүктүү эле болду окшойт. Анда Бейше мырза, биз кийинки жумага мындай жакшы жактардан жолугуп, жакшы бир оригиналдуу видеолордон таанышуу, мындай сонун уланып жатканын биз результат аркылуу көргүбүз келет, орусча айтканда. Гүля, результат керек. Результат көрүү үчүн поступоктор болуш керек да, Канат байке. Биринчи поступоктарды көрсөк, анан результатты көрөбүз. Бейше мырза, 100% жоопкерчилик сиздин мойнуңузда болуп калды. Ооба, ошол сурооңуз негизи мага эле болуш керек болчу. Ошол мен эми Гүлайымга көбүрөөк ишенип алган окшойм. Албетте, тамаша. Бейше чындыгында өзүнүн мыктылыгын бир жума аралыгында көргөзөт деп ойлойбуз. Орозонун ичинде чындыгында ооруп жүргөнүн, кыйналып жүргөнүн көрдүк. Эми ден соолугу жакшы. Эми 100% поступакты, 100% мамилени Бейшеден гана күтөбүз. Ордуктан орун алып бериңиздер. Бизде бүгүн бир катышуучуну чайга чакырам деп атыптыр. Бул жөн гана чайга чакыруу. Ошондуктан ошол катышуучу микрофонду алып, балким чайга чакыраттыр. Ким ошол катышуучу? Келиңиз, чайга чакырам дедиңиз, элдин көзүн чөбө деп койбойсузбу? Камера тартып атко деп. Бул албетте Нурлан мырза окшойт. Ооба, туура байкаптырсыздар. Буга чейин байкап көз салып жүргөн бир кыз бар бул жерде. Ал кайсы кыз деп ойлойсуздар? Сымбат тоже. Сымбат эжеси болуп калатты. Жок, ал возраст это всего лишь цифры. Ошентип кое бер, анан байкуш кичи балдар келсе карабай коюп атасыңарбы? Кана? Где? Жок, Сымбат айым менен Нурландын өлө мондай вайп дейт го, ошонусу өлө сонда. Анан Сымбат жака кетип атса деле Сымбат деп эле туруп. Ооба, мен дагы ойлойм, Сымбат айымго деп, анткени бул жакта башка эч кимди жанына кое албай атам. Экөө аябай эле жакын, бирок биз постоянно айтабыз да, чакырбайсыңбы десек эле жок деп ушинтип эле келет. Мен бүгүн таң калам, эгерде Нурлан мырза ошентип кадам таштаса. Ошо, мен Сымбат деп ойлойм. Жок, анан экинчи вариант бул Роза болуш керек. Жаш курагы боюнча
жаш курагы боюнча Роза бул бир аз эле болду да келгенде. Менин оюмча Роза эмес. Менин оюмча жаш курагы боюнча Карлыгач туура келип атат да. Карлыгач деп ойлоп атам мен дагы. Менин оюмча Жаңыл мырза болушу мүмкүн. Жаңыл мырзаны чакырыш мүмкүн. Бул жакта Нурлан бир эле сымбат менен эмес, Жаңыл мырза менен дагы жакшы тил табышат да. Ошон үчүн мен ойлойм Жаңыл мырза деп. Болгону Нурлан мырза келиңиз, жооп сизде. Ооба, негизи сымбат менен биз жакшы сүйлөшөбүз, бирок деген жери бар. Бирок оюңуздар туура эмес. Алайымды биринчи сүрөттөп берейинчи? Тарс эле айтайынбы? Элесе. Мадинайымбы? Отургула. Мен деп кой. Бегайым анткени биз Бегайым келгенде экөөбүз жанында отурган болчу. Анан биякта сохничет эле. Бегайым, мне нравится, как она одевается. Деле ушинтип эле шилекей күлүп аткан. Возраст ничего депчи. Аны сиз айткансыз. Жок. Негизи ооба айымдарга комплиментти ар дайым эле аябайм. Комплиментти баарына эле кылып жүрөм. Бирок болжолдоруңар туура эмес, баарыңар эле почти. Ал деген гүлүмдү биринчи алып алайын. Алайымдын аты даярсыңарбы? Карлыгач айым. Биз күтпөгөн бурулуштар болуп кетти, анткени Нурлан мырза Карлыгач айымды чайга чакыра турган бүгүн гана эфирде айтты десек болот. Ошон үчүн мен азыр Карлыгач айымдагы күтүлбөгөн нерсе болуп калды окшойт сиз үчүнчү. Ошон үчүн экөөңүздөрдү көп сүйлөтпөй, мен ойлоп атам эфирдин аягында сөз берсекпи деп. Ага чейин сиз ойлоно бересиз, чайга чыгасызбы же чыкпайсызбы? Анткени кайрадан бул жакка болот. Элизайым, өйдө. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз дароо эле убакытты созбостон талапкер келген, ошол талапкерди киргизгенге аракет кылабыз. Кол чабуулар менен бүгүнкү чыгарылышыбыздын биринчи талапкери чакырып коелу. Кол чабуулар эсип келиңиз. Çakırıp koyalım. Assalamu alaikum. Hoş gelipsiz. Nursultan Mırza, жақсысызбы? Денсаулықтарыңыз жақсы. Мен ойлойм Гүлияға келген жоқ деп, Бейше жақсы эле баары азыр биринчи билели угалы, Келиңиз, Нурсултан Мырза. 5-чи сезонун катышуучусу Нурсултан Мырза бүгүн бизге талапкер болуп келип отурат. Өзүнүн гүлүн кармап, албетте, биз дагы таң калып жатабыз деген ойдо болуп атабыз. Кош келиптирсиңер, Нурсултан Мырза. Мен оюм боюнча Жаңыл Мырза айымга келди деп ойлойм. Болжол. Себеби жаш курактары плюс-минус туура келет. Мен да ошондой деп ойлоп атам, анткени мен угуп калдым. Айта берейинби? Жок. Анда сүрөттөп бериңизчи, алайым кандай чечим чыгарып келип калдыңыз ба? Көрүүчүлөр ойлоп калбасын, бул эфирди сагын эле кайра келип алган окшойт депчи. Ошон үчүн чындап келдиңизби? Кимге келдиңиз? Ассаламу алейкум, биринчиден Канат мырза. Аябай студияны сагынып турмун, чынын айтсамчы, бирок уже 4 айдан бери катышып жүргөм. Аны уже привычка болуп калган да, жума сайын келип катышып, бүткөндөн кийин мындай көнө албай жүрдүм да, эфирге барыш керек эле деп. Биз да сизди сагынып атайын, сиздин кичинекей кезиңизде сүрөтүңүздү коюп койгонбуз, тиякты карасаңыз эле. Албетте. Бул аккой да. Тамаша келгиси. Өзү келе турган эле план деле жок болчу. Анан
ошол кыз үчүн атайын келдим эми колдон чыгара албайын деп. Колдон чыгара албайын деп чечим чыгарып чечкиндүү кадам кылдыңыз, Таанышып көрөйүн деп. Таанышып көрөйүн деп келдиңиз. Гүлайым менен бүткөн да. Бирок ошо бүттү дегенден эле аэропортко көп жолу узатып бардыңыз окшойсуз, Эми бул жерден кандай Гүлайымга өчөшүп эле келип алдыңызбы? Жок, андай эмес. Эгерде өчөшүп кетсем, анда башынан эле келмекмин го дейм. Башынан эле келдиңиз негизи. Жакын аралыкта. Ортосу го дейм. Ортосу. Келиңизчи алла, Нурсултан мырзаны толкундантпай, кимге келдиңиз? Мен келген айым Карлыгач айым. Кандай болуп калды? Бүгүн Карлыгач айымды 2 адам чайга чакыра турган буйрук болуп калыптыр. Албетте, биринчиси бул талапкер болуп Нурсултан мырза болуп атса, экинчиси катышуучу болуп Нурлан мырза болуп атат. Эмне себептен мындай болуп калды? Анткени бул Нурлан мырзанын катасы кечирээк биздин редакцияга айтты. Талапкер бүгүнкү эфирге келип эшикте күтүп турган. Ошондуктан бул жакта айымда тандоо болуш керек. Анткени Нурсултан мырза да 5-сезондун катышуучусу болсо, ал эми Нурлан мырза деле 5-сезондун катышуучусу болчу. Азыр бул жерде 3 тең катышуучу. Бул чайга чыгуу, таанышуу. Ооба, негизи күнөө менде. Ушул жерден күнөөмдү мойнума ала кетейин. Себеби редакторго айткан эмесмин, бирок көптөн бери пландап жүргөм. Редактор эжебизге айтпаган себеби мындай баарыңарды таң калтырайын деп күтүүсүз бурулуш кылайын деген баарыңыздарга. Анан күтүүсүз бурулуш өзүмө айланып келип калды. Ушул моментти учитывать этпей калыптырмын. Келиңиздер, таанышыңыздар. Карлыгач айым жакшы эле, сиз эми жигитиңизди таштап кеткен жоксуз, болгону гана. Саламатсызбы? Рахмат мени тандап келгениңизге. Күткөн эмес. Экөөңүздөр бир окшошуп да кетет экенсиздер, мындай өңдөрү дагы, Баарын эле окшоштура бересиңер силер. Силер окшоштургандан кийин мен сүйлөшө албай калып атам дейсизерби? Не деп суроо берелим десем. Мен да. Эмне үчүн мени тандап келдиңиз? Биринчи көргөндө эле мындай көзгө жылуу учураганда, мен акыркы жолу 5-6 выпуска келип кеттим да. Сырттан көрө элечи. Анан ошондо Карлыгач экөөбүз какой-то мындай көздөр менен коннект болду да. Анан эми ойлодум, значит, мына какой шанс бар деп. Шанс бар деп. Анан келип, сырттан карап жүрдүм, кичине мындай. Кичине сөйлөшүп калдым. Анан ошо мындай калп эле мындай жылдыра бербей келейин дедим. Болсо бергилечи. Кош келдиңиз, Нурсултан мырза. Кош келдик. Биз Канат мырза айткандай, мурунку 5-сезондо ал кезде мен деле бар болчумун. Бир кыз келгенде чайдан отказ бергенсиз. Мен ойлоп атам, ушул экөөңүздөр бир сиз Гуляга өчөшүп эле атайын келип, Карлыгач айымга келип алдыңызбы? Мына сен 5 менен чыксаң, мен Карлыгач менен чыгам депчи. Андай мес деген сыяктуу түшүнүктөр жокпу? Сен мырза, эч кандай эметпей эле мындай бир аз байкасаңар, когда вот адамдар ойноп атканда же калп эле келгенде көздөн мындай сезилет да, негизичи, а биякта көрүнө эле турат. Именно вот мырза тараптан мен искренность көрүп атам да. Мен оюмчачы. Сиз анан сүйлөйт десе эле баарын эле аферист кылбаңызчы, пожалуйста, сен мырза. Жок, Мадинайым. Мен 5-сезондо ушул экөөнүн эмесинде бар элем бияктачы. Мен көргөм булардын мамилесин. Аябай жакын болчу. Канат мырза айткандай, мамилеси бүткөндөн кийин дагы аэропортко узатып барып, Гуляны Москвага кетип атканда. Бияктан бир кыз келсе чайдан отказ берип, ушундай ситуациялар болот. Мырзаны кыйнабайлы, мурдагысы да.
азыр жаңыдан баштайм деп аткандыр. Силер эми жана мындай байкы жашоосун эле кайра айта берет экенсиңер да, мындай на будущее смотрите, мындай пешенеңерди артыңарды карабай. Болду. Рахмат Мадина айым. Мен да Эсен мырза жооп берип кетейинчи. Бул жакта Гүлага өчөшүп келди дегендей эмес, анткени өчөшсө Нурсултан эртеле келмек, анан любой эле айымды тандап келе бермек да. Айтып жатпаймынбы мен Нурсултан экөөбүз жакшы сүйлөшөбүз, ошондо мага улам сурап жаткан кандай кыз барсам болобу деп менден аябай күндүгө эфир бүткөндөн кийин чалып сурачу, Карлыгач айым жөнүндөчү. Если өчөшкөндө мынтип чалып сурабайт болчу да менденчи. Менин көз карашым боюнча да экөөбүз сонун эле жарашып турат. Карлыгачта деле симпатия болгону көрүнүп атат бизге. Ошол жакшы ой менен эле келгенине ишенебиз Нурсултанга. Эми бул жерде аны айтсам Гүляга эч кандай өчөштүк деле жок, потому что биз экөөбүз бүтүргөндө мындай душман катары калбаганбыз да. Жакшы эле сүйлөшүп, мындай дос катары эле да. Анан эгерде өчөшсөм, анда бул артык уже 1 ай болуп калды го. 1 ай болуп калды. Ал теманы жаптык. Гүля бактылуу азыр жанында татыктуу жигит бар. Бул жактан азыр жок деген жоопко даярсызбы? Жок. Эмнеге даяр эмессиз? Сиз ошол жоопко да даяр болуп келишиңиз керек. Эч качан унутпаңыз, сизге да бул жакка айым кадамын таштап келгенде өзүңүздүн теңиңизге албай туруп, ошондой көз караш менен туруп жок деп койгонсуз. Эми ошол моментти айта кетсем, мойнума алам, туура эмес нерсе кыламдырчы. Бир жума болсо да чыгышым керек эле по идейчи. Анан ошол жерден какой-то бир мындай сөз бере алган үчүнбү кичине отказ берип койгон да. Жок, сиз болсо чыгышым керек эле деп. Жок, сиз чыгышыңыз, сиз адамды сыйласаңыз, өзүңүздүн теңиңизге тең келтирсеңиз, кызды сыйласаңыз, адам эмес, кыз башы менен сизге келген үчүн сиз чыкмаксыз. Азыр бул жерге эчтеке билмексендей болуп келип атасыз, андан кийин жок деген жоопко мен даяр эмесмин деп, мындай себя с барского плеча көрсөтүп атасыз да. Ал убакта Нурсултан мырзанын катасы болуп калганын баарыбыз эле түшүнгөнбүз. Өзү эле көрүүчүлөрдөн кечирим сураган. Эми жок десе, ооба десе деле ал нерсе Карлыгачка эч кандай тоскоолдук жаратпайт да. Бул жерде Карлыгач айымдын тандоосу бар, эки мырза. Же балким чайга Нурлан мырза менен чыгышы мүмкүн, же балким Нурсултан мырза менен чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жөн гана чай гана таанышуу. Саламатсызбы, Нурсултан мырза, кош келипсиз. Негизи эле Нурлан мырза экөөнүн вкусу бирдей экен. Мурун дагы ошондой болгон. Нурлан мырзадан тартып алган, азыр да ошондой кайталанып атат окшойт. Эми эмнеси болсо дагы албетте бул айым чечет бул жерде. Анан сонун гүлүңүз менен келиптирсиз. Мен ойлойм, азыр Карлыгач айым мындай быстро, шустро, жакшы, туура чечим кабыл алып, бир мырзаны таарынтпай, экинчи мырзага жакшы жоогуңузду айтасыз деп. Бул жакта Айзайымга биринчи жооп берип койчу. Тартып алган деп сиз мындай сөздү правильно подбирать этиңиз, пожалуйста. Тартып алган эмеспиз, эч кимди же колдон чыгарган эмеспиз. Болгону Гүля экөөбүз мирно разошлись деп айтсак болот. Так как мен көргөн жокмун будущее. Из-за этого мы обсудили как нормальные люди, и все. Карлыгач айымга суроо бергим келип атат. Азыр эки мырза чайга келиптир, сиз мындай чакырып атат да, сиз азыр ушул жерден эле чечим чыгарбайсызбы, кимиси менен чайга чыгасыз? Азыр чыгарат. Эми мырза. Бул жакта Карлыгач аябай неудобный положенияда отуруп калды го. Аябай прям туура эмес деп ойлойм. Эки мырза да жакшы да, экөөнүн талаптарына жарашат. Мага окшоп эле экөө менен чыкпайбы дейсизби? Жакшы болмок, бирок мындай мужская солидарность болуш керек деп ойлойм да, мындай. Мен ишенем, Карлыгач айым акылга салып жете өлчөп бир кесет деп. Кандай чечим чыгарса дагы мен Карлыгач айымдын оюн жана выборун сыйлайм. Бул жактан Карлыгач айымга эки мырза тең көп нерсе айтып берет элем, бирок керексиз деп ойлойм. Чечимиңизди өзүңүз чыгарыңыз, жакшылап ойлонуп туруп анан чыгарыңыз дебекчимин. Экөөнө тең ийгилик. Турмушка чыгып аткандай эле ойлойм. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сапаттарын баалап келдиңиз? 3 сапат айтып берсеңиз. Карлыгач айымдын. Мен байкаган сапаттар биринчиден какой-то мындай жош сыяктуу кыз көрүнөт да магачы. Сырттан билбейм, мындай со стороны ушундай көрүнөт.
дайыма андай женская мындай аура бар экен да, аябай мындай үнүн уккуң келет экен да, эмне жанында жүргүң келет экен да, короче мындай сездим ичиненчи. Анан дальше атайын ошого келдим, дальше билейин деп. Мен мындай суроо болуп атат да, сиздер вне эфира, вне биз жолуктук сүйлөштүңөр беле? Мындай азыр карап атканда такое ощущение, что силер сүйлөшкөнсүңөр да, общение болгон, таанышсыңар, билгендей эле, анан барам деп да айткандай эле болуп атат да. Биз таанышпыз деп деле айта албайм. Тажигүл айымдын прямой эфирине киргенде чогуу кирип калып эле ошол жактан эле сүйлөшөбүз. Анан эч нерсе билбейм, атын эле билем, канча жашта экенин билем. Ошо. Анан ошо сүйлөшкөн эмеспиз, мындай прямой эфирден эле жазышканбыз да. Сымбат айым айтып атпайбы эме депчи, по родному общаются деп. По родному? По родному, по родному. По родному? Ал кандай экен Сымбат айым по родному деген? Эми мындай биринчи жолу эмес көрүшкөнүңөр билинип турат да. Биз биринчи жолу көрүшкөн жокпуз, биякта келгенде көрүшкөнбүз. Сүйлөшүп жүргөндө эле. Бияктан таанышканбыз, көрүшкөнбүз. Жок, бирок сонун жарашат экенсиңер чындыгында. Экөөңөр деле башкача внешность мындай. Сен айткан жокмун андай дебей. Анда Карлыгач айым, Нурмат мырза келиңиз. Сүйлөп коюңуз. Assalamu alaikum. Куш келипсиз. Алейкум салам. Мен Коңорго тең калып айтпайын. Нурлан мырза да жакшы. Атыңар ким? Нурсултан. Нурсултан мырза да жакшы, көрүнүктүү балдар экенсиңер. Коңор тең чамдагыла? Сен кызганган жоксуңбу? Жакшы эле барды. Келиңиз анда Карлыгач айым бул чай гана, таанышуу гана. Кайсыл мырза менен чайга чыгып келесиз? Мага аябай тяжелый выбор болуп атат, анткени мен Нурлан мырзаны дагы сыйлайм. Мен негизи өзүм дагы айткан болчумун, мен Нурлан мырза менен чайга чыкмакмын депчи, бирок мындай достук чайына чыгайын деп, потому что мен ал мырза жөнүндө эч нерсе билбейт болчумун да. Мындай сырттан укканда эле жакшы эмес эле сөздөрдү укчумун, анан мен өзүм билип көрөйүн дегем кандай экенин. Нурсултан мырза болсо мен билбейм. Муну оюнчу. Ошо Нурсултан мырза менен дагы ошол Тажигүл айымдын прямой эфиринен сүйлөшкөндө мен кызыкканмын. Анан ошо мага талапкер болуп келсе чайга чыкмакмын деп ойлонуп койгонмун. Анан ошо Нурлан мырза менен көбүнчө достук чайы болмок, а Нурсултан мырза менен келечекке карай. Келечекке карай. Бейше мырза, того тердеп сүйлөйбүз, келиңиз. Карлыгач айымга тиешелүү кишилердин баары тең сүйлөп атпайбы? Мен да кичине сүйлөп кетейин. Бул жактан эми сиздерге мындай кандай десем, предложение катары айткым келип атат да, эки жигит тең балким жолугуп көрөсүз депчи. Жок, бир күндөн элечи эми. Баары тең бирдей эмесчи? Ошондой болсо балким достук дос катары көрбөй башкача да тараптарынан көрүнөттүр. Анан ушундай эле мен могу менен чыгам деп өзүңүз деле азыр кичине мындай кандай десем сомнение болуп атасыз да? Жок, мен эми сунушум катары айтып атпаймынбы? Мындай кыл деп үйрөтпөй элемин да. Мен да оюм. Мен кошулбайм, коркпой элеңиздер. Анан ошо сунушум эле. Балким ушундай бир шанстан берип, жакындан да билүүгө мындай жакындап көрөсүздөр дегендей жол. Мен айтып берем да чыгып келем Нурлан мырза менен да, Нурсултан мырза менен дагы депчи, бирок ал мырзаларга кандай болот мен билбейм. Вдруг Нурлан мырза так не хочет. Вдруг жок. Менимче наоборот өздөрүн көрсөтөт дейм да. Нурлан мырза айта кетсин. Шашпай туруңуз, шашпаңыз. Мен негизи
ойногондо крупно ойногонду жакшы көрөм. Все или ничего. Кандай? Все или ничего. Болду. Ошо да, анан ошону надо. Болду. Бейше мырза, сиздин колдооңузга деле рахмат. Туура айттыңыз. Бирок эми Карлыгач айым айткандай, Нурлан мырзанын жообу деле болду окшойт. Болсо болот, болбосо жок деген сыяктуу. Ошон үчүн биз бул жерде эч кандай, бул жерде бири-бирин кыйнап, ыңгайсыз абал деле көргөн жокмун. Болгон экөө чайга чакырды. Карлыгач айым тандоосу келечекке карай Нурсултан мырза менен чайга чыгып көрөйүн деди. Ошондуктан биз Нурсултан мырза менен Карлыгач айымды кол чабуулар менен ордуктан отургузуп коебуз. Биз анда чайга чыккандарга ийгилик каалайбыз. Нурлан мырза да өзүнүн кадамын таштап көрдү. Бирок албетте ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар. Бул ошон үчүн реалити долбоор деп ошон үчүн биз бул проекттин ачканбыз десек болот. Бизде дагы бир чайга чакырам деген бар. Чайга чакырам деген катышуучулар бар экен. Ким чайга чакырат бүгүн дагы? Ким чайга чакырат? Эмиль мырза, сиз жана акыл үйрөткөнү жакшы го, эми давай решай депчи. Сиз деле мындай решительный болуп туруп Гүлнара айымды чакырбайсызбы? Силер мындай бизге жол бергиле да чоңдор эметипчи. Силердин артыңардан кетели анан. Мени кошпогула, эми өзүңөрдүн ишиңерди бүтүрө бергиле. Меники өзү бүтүп кетет. Бул Эмиль байке просто только 18-19 жашта кыздар күтөт да, ошон үчүн. Только из-за этого. Анда демек Эмиль мырза Гүлнара айым экөөңөрдүн ортоңордо эчтеке Бирок канат байке. Бирок негизи бизде бүт интригалардын бардыгы Гүлнара эжеден кетет эмеспи? Өзү бир нерсе дагы даярдады го деп ойлоп атам да, өзүнөн эле бир нерсе чыгат го дейм. Гүлнара айым эмне дейсиз? Ооба Канат мырза, мен эч ким менен бир жерде эч кайсы бир катышуучу айым менен эч кандай эмнем жок. Мамилем жок. Чайга чакырам деген деле оюм жок. Гүлнара айым, келиңизчи. Эмиль мырзага бүгүн эртең айткам, чогуу чайга чыгып келбейлиби деп. Анан жок, мен пока даяр эмесмин мамилеге деп койду. Наверное, просто мени жактырбай жүрөт деп. А эмнеге эң башында чакыр. Просто мен мындай да, Эмиль мырзаны акыркы эфирден кийин башкача карап койдум да. Бул чечкимдүү экен, күчтүү мырза экен, же балким чайга чакырбады беле, балким уже дагы чакырса чыкмакмын да. Мен Эмиль мырзага сүйлөп кетейинчи. Мен да ал сөзүн угуп калгам. Анан Эмиль мырзага айтат элем, эгерде сиз даяр эмес болсоңуз, анда эмнеге бул долбоорго келдиңиз? Бул долбоорго 100% адам баласы даяр болуп анан келет да, өз бактысын издеп. Менин оюм боюнча Гүлнара эже Төлөгөн байкени чайга чакырабы деп атам да. Канат мырза, кечиресиз. Катышуучулар менден кетсе кечирип коюңуздар. Неме, булар мындай да, кыздар өздөрүнчө эфирден сырткары сүйлөшүп алышат экен. Мен айттым, андайыңарды токтоткула. Адамдан биринчи барып сураш керек. Мен айттым, чыга албайм чайга, эч кимге мен чыга албайм чайга, ким болгондо деле депчи. Просто мындай да. Мындай. Мен эч жарымыңар эле почти чайда жүрөсүңөр. Кыйнадыңар деп койбойсузбу? Анан бириңер чыгып уже келдиңер, мага андай кереги жок. Ачык сөз айтайын. Мага бирөө менен чайга чыгып келген, бирөө мен чыга албайм чайга. Всё. Ачык эле айтайын, капа болбогула болду. Жаңыл мырза кайрылып коюнчу, микрофонду. Жок. Биз ошондой поколениеде өскөн балдарыбыз да, ошондой понятие менчи. Мисалы, ошондой райондо өскөн менчи. Братандын бир жакшы көргөн девушкасы болсо, мен ошону чайга чакырып же ошо менен барып ошого мамиле кылбайм да. Или бир братчиканын жакшы көргөн, инимдин жакшы көргөн бир девушкасы болсо, мен ошого барып жабышпайм да. Бул деген бул орусча айтканда баягы балдар, кыргызча эле айтайын, балдарга мындай жарашпайт да, бул эркекчиликке жатпайт да. Ошончо кыз турса, мен барып туруп анан бирөөнү чайга чакырган эмени мен чакыра алам. Менин понятиям, түшүнүгүм ошондой да. Ошондо Гүлнара айымды биякта бирөө сүйөт деп койдуңузбу?
Гүлнар айымды эмнеге чакырып, эч кимди эле мындай чакырган ойдо эле жок. Айылыңызда, например, аламда ошо 2 эле кыз болуп калсачы, жүрө бересизби? Аламда 2 кыз болуп калсачы делечи. Аллах таалам бул жашоону убактылуу берген да. Жок, Кудай таалам бул жашоону убактылуу берген да. Bundan kийинки да жашоо бар. Ошон үчүн мен бирөө менен бир кыз бирөө менен чайга чакырса, мен аны чайга чакыра албайм. Мен түшүнүгүм биздин ушундай кичинекей, биз ушундай баягы спортсмендер менен чогуу машыгып, анан чогуу мындай өзүнчө бригада болуп, өзүнчө толпа болуп жүргөн мындай балдарданбыз да. Мен өзү ушундай түшүнүк. Бирөөнүн девушкасын барып туруп же мамиле кылып көрөйүн. Эмил мырза. Андай түшүнүк бизде жок. Эмил мырза, ким Гүлнар айым кимдин девушкасы экен ошондо? Ошол суроону бере албай, тиги жооп ала албай атабыз да. Хорошо, мен жооп берейинчи. Жаңыл мырза жооп берет окшойт сизге, Төлөгөн мырза. Просто мындай да. Гүлнар айым биринчиден 2 кызы бар. Анан жөн эле баягы неме эмес да, ажырашкан, өзүнүн болочок жолдошу кайтып келип калышы мүмкүн. Ал деле уже считается да, эсепке кирет да. Анан мен деген өзүм талаптарым бар, ошо талабымда до конца турам. Тура, ар бир мырзанын өзүнүн чечими бар. Мен Эмил мырзага жооп берип кетейинчи. Эмил мырза мени эфир башталганга чейин аябай сөздөр менен жемелеп жеп жатканда, сен неге бойдок кызды болотко ыра көрбөйсүң депчи. Анан мага ошентип аябай акылдуу пикирин айтып туруп, анан бул жакка чыгып Гүлнар айымды сиз антип мен айткан сөздү сиз кайра башкача айтып салганыңыз бул туура эмес деп ойлойм. Жана айтып кетейинчи, жок, дагы кошуп кетейинчи. Балким сиз актанбай элечи, ачыгын эле айтпайсызбы, сыртта 18 жаш бир кыз менен сүйлөшөм деп эле. Гүлнар айымдын 2 кызы бар да. 2 кызы бар. Эртең мен ошол 2 кыздын көз жашын көргүм келбейт. Ал ата деп эсли мага көнүп калган болсо, мен анан баягы экөөбүздүн мамилебиз келишпей калса, мен өзүм үйлөнө элек баламын, бирок мен ошону түшүнүп турам да. Баягы мен деген өзүм үйлөнө элек болсом да бала сакмын, мен баланын көз жашын көргүм келбейт. Ошон үчүн мен турмушка чыга элек бойдок кызга үйлөнөм деп келген. Мен жөн эле келген жокмун. Тура, ар бир мырза. Мен жооп берип койсом, Канат мырза. Учурдан пайдаланып, Тажигүл негизи эле эме да, акыл үйрөткөнгө жакшы, анан кийин биякта өздөрүнүн жакшы сүйлөшкөн адамдарына эле поддержка берет. Анча сүйлөшө албагандарга прям какпаш, сакпаш деп болбогон нерселерди айтат да. Анан кийин сүйлөйт деп деле, тилим бар деп деле сүйлөй берген болбойт. Мындай бияка келдиң, мындай эрежеси менен сүйлөш керек да, мейли. Мен Болот мырза жооп берип кетейинчи. Мен кандай болсо ошондой айтам. Кээ бирки адамдарга окшоп эфир сыртында жакшы экен деп туруп, анан жок жамандап турат. Анан эфир башталганда болсо кайра мактап, сен жакшы экенсиң, сонун парочкасың деп айтпайм мен. Кандай болсо ошондой алып барам. Мен дагы өзүмдү кандай алып жүрөм. Жана дагы ар бир ушунча катышуучу отурат, ар бирибиздин өзүнүн жеке ою бар. Ар бир адам өзүнүн оюн айтканга укугу бар. Жеке ою бар, бирок мен на личность сага өткөн эмесмин. Бирок сен канчадан бери эле өтүп келип атасың, мен ага көз жумуп атам, эркекти кылыпчы. Анан кийин бул биринчисиден, экинчисиден сиз 2 сөз айтып мага жооп берип атпайсызбы? Экинчисиден анан кийин мындайды токтотсоңор жакшы болот да негизичи. Өзүңөргө деле мындай келечекте пайдасы тиет. Ушу акылды мага үйрөтпөй эле өзүңүзгө колдонуңузчу, пожалуйста. Акыл мен үйрөтөм. Кереги жок. Нурмат мырза көрөлчү, эмне айткысы келип атты болду экен? Болот мырза Кудай буйруса үйлөнүп, жакшы жубай болуп, жакшы семья баштап кете турган болсо, бул үлгүлүү үй бүлөнүн катарына кошулат Кудай буйруса. Бардыбыз Эмил братан да үйлөнүш керек, бул Нурлан да үйлөнүш керек, ушул жерде отурган мен да үйлөнүшүм керек. Эртең эфир бүтөт. Мисалы. Сыртка чыкканда Туура эле, кел Нурмат мырза, рахмат. Келиңиз, Төлөгөн мырза көрөлчү микрофонду. Мен айтайынчы, Болот мырза, сиз түшүнбөй калдыңыз окшойт Тажигүлдүчү. Тажигүл айтып атат, менин силерди обсуждать эткенде Эмил мырза, типа сен туура эмес сүйлөп атасың, эмнеге антип сүйлөйсүң, андай болбойт да деп алып, азыр сидит и Гүлнараны типа монтип ниже плинтуса карап, 2 кызы бар, анан мен кантип депчи. Вы чё? У вас только мужская солидарность боло эле мындай кыздарды деле эметкилечи. Анан, конечно, силерге монтип сүйлөгөндөн кийин анан тарынасыңар. Болду, жооп бербей эле койгула, болду. Келе. Азыр жооп берсеңер кете бересиңер дальше. Болду, силер өзүңөрдүн правила эмеңерди айттыңар, болду. Келе. Жаңыл мырза, Гүлнар эже экөөбүз жөнүндө эмнеге айттың? Кутуп алып айтасыңбы дейсизби? Просто чайга чакырат
ким чакырат деп Канат байке сураса мен интуициям айтып койдум ошол. Жок, анан анда бир нерсени айтайын дегем да. Просто башка нерсеге бурулуп кеткен үчүн билинбей калды, а так ошону үмүттөнүм дегем, мисалы үчүн мен театрга чакырдым, андан жооп кылып, дароо сен чакырдың, мен чайга чакырдым, эми сен чайга чакырбайсыңбы мени? Карызың бар Бул жерде жооп берип кетейин. Бул жерде биз жана эле убакыт өткөрүш үчүн келген жокпуз да, ойноп, оюн кылып курупчу. Ошондуктан калп эле бири-бирибизди чайга чакырбай эле талапкерибизди күтөйлү. Ошон үчүн башка бирөөлөр да жабыштырбы? Жабыштырган жок, мен ойноп эмес, просто интуициям айтып койдум да. Мен мындай аябай кызыктуу деле эчтеке айткым келбейт. Менин оюмча Канат мырза пранк эле кылып атат, эчкимди чайга чакырбайт, а силер биякта азыр кырылышып атасыңар. Эсен мырза келиңиз. Жок, тиги эме боюнча эле айтайын дегем. Байкуш эмне байкен кыйнап ийдиңер го. Эми чыккысы талапкер күтпөсө күтпөйт, ама талапкер күтөм деди, күтөт. Бул теманы вообще мындай ачып эле жаба албай атасыңар. Негизи мен өзү ушундай тарбияда өскөм да. Мен бирөөнү капа кылгым келбейт. Сен өткөндө айтып атасың а, Адис мырзагачы, машинаң барбы, үйүң барбы депчи. Багаласың. 34 жашка чыгып эмнеге эриштиң деп суроо бердим мен. Эмне болуп атасыз, Эмиль байке? Что такое обиженка? Үйлөнө элек бала зато. Вот, Мадинайым. Котургачы, вообще эмне эле гон болуп атасыңар? Негизи кайсы мисалы үчүн капа болосуңар. Кечире сорочу айтып коеюн, бирок мисалы үчүн какая 18-летняя девушка желает себе в женихи полулысого мужика? Никто. Айтып турган сөзүң айта бер, ал мен ага эч неме этпейм. Аны еще посмотрим. Силер болотко Милена келгенде да ошентикесиңер. Возраст тадасы деген сен. Посмотрим, убакыт келет, ошондо көрөбүз. Сен мен неме кылбай эле кой, антипчи. Чычалаган чын болот дейт. Эми туугандар, кичине кечиресиздер. Эмил байкебизге дагы, мырзага дагы аябай көп атак болуп кетти кыздар тараптан. Менимче бир аз туура эмес түшүнүп калдыңыздарбы дейм да. Өзүнүн талаптарын айтып отуп кичине тарынтып алган сыяктуу болуп калды да. Просто өзүнүн талаптарын айтып кетти го. Талаптарында андай эмес болчу да. Анан туура түшүнүп коесуздар деп ойлойм, Мен да оюмду кошумчалай кетсем, талаптары болсо туура эле да. Жок, өзүңүздүн талаптарыңа айтканыңызга укуңуз бар, бирок ошону айтып атканда мындай сиз деген чоң эле кишисиз да, улуу эле кишисиз. Ошону деген мындай бир аз жумшагыраак, бир аз этикага карап сүйлөсөңүз, антпесе айым да айымга деген катуу тийип калышы мүмкүн. Биз ошону эле айтып атабыз, байке. Эмил мырза. Эмил байке менен Болот мырзаны салыштырып атпайбы? Кебете боюнчачы, бирок ал нерсе туура эмес деп ойлойм эфирден. Анткени Кудайдын алдында баарыбыз сулуубуз. Сага келет келбейт деп айтканга деле акыбыз жок деп ойлойм. Балким 18 жаштагы кыз келип калат. Анан экинчиден бул жерде Эмил мырза оюн толук жакшы жеткире албай калды окшойт да. Мисалы, талапкери бар адамга же башка бирөө чайга чакырып, башка бирөөнүн сезими бар болгон адамга мен кайра чайга чакыра албайм деген оюн жакшы жеткире албай калды окшойт. Эмил мырза туура эмес айтып кетти. Адам ажырашкан болобу, ажырашпаган болобу, тем более айымды сен ажырашкансың, 2 кызың бар деп айтууга акысы жок. Сиз өзүңүздүн деңгээлиңизге жетип сүйлөй турган болсоңуз, туура айтмаксыз. Сиздин вообще андай сүйлөгөнгө да акыңыз жок. 5 кызы болобу, 7 баласы болобу, сиз антип сүйлөшүңүз керек. Болгону жок, мен сен менен чыга албайм. Мен сага көңүлүм жок деп эле акырын айтып койбойсуң, мындай конвертке ороп туруп. Сиз бул жерден бир гана Гүлнара айымды эмес, болгон турмушта болгон айымдардын баарын задели. Ошол азыр. Эми бизде бул жердечи 20дан ашык болсо отурабыз, бирде миллиондон көрүүчүлөр бар. Ким кандай ойду айтканын баары эле түшүнүп, көрүүчүлөр деле өз оюн жазат деп ойлойм. Бул жерде эч кандай кемсинтүү болгон жок. Болгону гана мырзанын сүйлөгөн сөзү ошондой экенин билебиз. Кээ бир мырзаларга окшоп жымсалдап, жумшак айта албасын билебиз, түз айтканын билебиз. Ошон үчүн көрүүчүлөр деле чечим чыгарса болот бул жерден, Келиңиз, мен айтып коеюнбу? Мен сураныч баарыңыздардан, эркектерден дагы, айымдардан дагы границадан ашпайлы. Өткөндө Тажигил айым деле ошол мааниде айтты, азыр Эмил мырза деле ошол сыяктуу мааниде айтты. Бирибиздин границасыбыздан ашпайлы, анткени мага дагы тийип калат, Гүлнара айымга да катуу тийип калды. Ошондуктан ушундай сөздөрдү абайлап сүйлөйлү баарыңыздар.
Өткөнкү чыгарылышта ошо Тажыгүл айым ошентип айтканда, именно башка эмес, Эмиль мырза келип Тажыгүлгө акыл үйрөтүптүр да, сен антип айтканга акың жок деп. А эмне себептен он себе позволяет такое говорить айым жака? Достук чайга чакырсам болобу же болбойбу вообще эч ким? Болот. Болот, ошол достук чайга чакырам дегем. Эмиль мырзаны көрөйүн, может ачылып кетет, может башка талапкерлерине тоже ачылмак. А почему нет? Сразу прям баары аялдарга чоң рахмат мени поддержка кылганы. Бирок жөн эле достук чайга дедим, Эмиль мырзаны түшүндүм. Сиз Гүлнар эженин жүрөгү аябай таза да, жаман ою жок, ошон үчүн жаман ой жок эле достук чайга деп айткан да. Эфирдин соңуна да жетип калдык окшойт, урматтуу көрүүчүлөр. Анда биз демөөрчүлөргө ыраазычылык билдире кетсек, Сбербанктан жакшы жаңылык. Онлайн насыялы Бека компаниясынын тиричилик техникасын сатып алууга 10 000 сомго чейин сертификат алыңыз. Бул кандай иштейт? Абдан оңой. Ар бир жыйырманчы кардар 20 000 сомдон башталган суммада онлайн насыя алса, ал Бека компаниясынын тиричилик техникасын алууга 5 000 же 10 000 сомдук акчалай сертификатка ээ боло алат. Акция 16 апрелге чейин уланат. Мүмкүнчүлүктү кое бербегиле. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен. Биз жолуктук долбоорун колдоп келген, албетте бул биздин Air Baby балдар жалаяктарына терең ыраазычылык билдиребиз. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша Air Baby балдар жалаяктар апанын мээримдүүлүгү кучагына жумшак, ымыркайдын назик терисине аярлык менен кучактайт. Алар күндүн да түндүн да ар бир көз ирмемдерине ымыркайыңызга кургактык жана тынч уйкуну жана жайлуулукту тартуулайт. Air Baby жалаяктары ар бир балада, ар бир ата энеде болсун демекчибиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул албетте биздин долбоор, бул жерде реалити долбоор болгондуктан ар бир катышуучу өзүнүн оюн айтканга жана ар бир катышуучунун өзүнүн талабы бар. Ал эми миллиондогон алдына биз эмнеге чыгарып атабыз сиздерге? Сиздер дагы бул жерден сын пикир, өз оюңуздарды айтып кетишиңиздерди биз суранабыз. Урматтуу катышуучулар, анда бүгүнкү чыгарылышта соңуна келип жетти. Бүгүн да биз күтпөгөн жаңылыктардын баардыгы болду десек болот. Биз жолуктук долбоору ар дайым сиздерге сүйүүнү, ар дайым сиздерге жакшы мамилени, ар дайым чындыкты тартуулаганга биз ар дайым кызматыбызды кылып келебиз. Биздин жалпы командага, жана ошондой эле НТС телеканалына, жана ошондой эле жалпы биздин операторлорго, жана биздин кесиптештерге, жана биздин редакцияга терең ыраазычылык билдиребиз. Күнү түнү уктабастан сиздерге ушундай чыныгы жаштардын ортосуна болгон мамилени, чыныгы сүйүүлөрдү, чыныгы үйлөнгөн тойлордун баардыгын чагылдырып бергенге колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз. Сиздер менен болгон биз жолуктук долбоордун негиздөөчүлөрүнүн бири Канат Шабданбеков болду. Кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен.